Ош областар аралык онкологиялык борборуна келдик. Кимге бердиңиз 200 сом? Жок, мына врачтарга да эми төлөп киребизби негизи? Кайсы врач бердиңиз? Медсестралар өздөрү алып атышат. Бул жаккабы? Өзүгөбү? Ооба. Кассага барган жоксузбу? Жок, кассага барган жокпуз. Сиз 500 сом берипсиз, э? Ооба. Кимге кантип бердиңиз? Билбейм, жөн кайдыңгы келди. Колуна берип койдуңузбу? Ооба. 500 сомду сиз алып атасыз ошондо? Мен Коррупция менен айыпталган, соттолгон мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин жакындары өмүр бою мамлекеттик кызматка иштей албагандыгы, укуктук ченемдер өзгөрдү. Бул жакта азыр сиз жанагы журналыңызды алып турсаңыз. Муну мыйзамдуу? Ол эмне акчалык нерсе? Сиз азыр жетекчинин милдетин аткаруучу экенсиз. Эми Кудай жалгап жетекчи болуп калып бекий турган болсоңуз, бул жакта паракорчулук токтойбу? Жоктойбуз сөзсүз, бирок мен азыр жанагы мыйзам чыкпадыбы? Мекеменин башчылары жеке менчик медициналык борборлордо мекемелерде иштөөгө тыюу салуу жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынды. Налоговый кодексти ылайык. Налоговый кодексте могу нормалар бүгүн күчүндөбү? Ушул жөнүндө да билбейт экенбиз. Бул автоунаа кимдики? Бул бизде дарыгердики. Булбу? Кайсы дарыгердики? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00-гө чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялар акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар. Мен азыр Ош шаарындамын. Көптөгөн ушул бейтаптардын Ош шаарындагы, Ош облустундагы ушул жарандардын кайрылуусу менен Ош областар аралык онкологиялык борборуна келдик. Бул жакта биз ушул имараттын шартын, акыбалын эле көрсөтпөстөн, ичиндеги ишмердүүлүктү, тейлөө кызматын, ошол эле учурда коррупция менен күрөшүү, алардын алдын алуу иштери, учурдагы акыбалы тууралуу бир катар суроолорго жооп алганы келдик. Азыр биз Чудекенде ушул УЗИ бөлүмүнөн баштайлы. Ал жакта кандай, эмне болуп атат, кезек деген маселе абдан көп айтылып атат. Кезек ушул жакта чегине жетти деген кайрылуулар бар. Азыр биринчи багытты ошол тараптан баштайбыз. Негизи эле өзүңүздөр көрүп тургандай, урматтуу көрөрмандар, онкологиялык борбор бул Кыргызстанда улуттук онкология деп Бишкекте жападан жалгыз чоң борбор бар. Өзүңүздөр билгендей, бул онкология менен канча жылдан бери күрөшүп, канча жылдан бери ошол жактагы паракорчулук, мыйзамсыздык акыбал менен алышып жүрүп, акыры анын жетекчилик администрация бөлүмүнөн бир катар кызматкерлер кетип, бүгүнкү күндө жаңы дайындоолор болуп кызматын өтүп атышат. Аларга дагы өз кезеги келгенде барып, акыбалды көрсөтүп, жагдайды тааныштырабыз. Негизи эле мына коррупция боюнча, медицина боюнча бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирип, барган сайын коррупция менен күрөшүү, коррупцияны алдын алуу, коррупцияны токтотуу тууралуу мыйзамдар катаалдашып атат. Эң сиздерге белгилүү болгон баягы медициналык мекемеде жетекчилик кызматта иштеген мекеменин башчылары жеке менчик
медициналык борборлорду мекемелерди иштөөгө тыюу салуу жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынды. Ошонун алкагында өзүңүздөр билгендей мурдакы ушул улуттук онкологиянын жетекчиси Бона деген өзүнүн жеке менчик медициналык борбору болгондуктан өзү ушул онкологияга келген кызматкерлер жарандарды өзүнүн Бона деген мекемесине жиберип ал жактан операция жасап, мындайча айтканда өзүнүн медициналык борборун өнүктүрүп келгендигин, ошол жака барган бейтаптар анын курмандыгына айлангандыгын көтөрүп жүрүп, акыры мына ушундай мыйзамдардын кабыл алынышына себепчи болдукпу деп ойлойм. Ушундай мыйзамдар катаалдашып атат. Ошол эле учурда коррупция менен айыпталган, соттолгон мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин жакындары өмүр бою мамлекеттик кызматка иштей албагандыгы, укук коргоо органдарына таптакыр туугандары иштеп аткан болсо кызматка орношо албай калгандыгы, сот системасында иштей албай калгандыгы тууралуу ушул мыйзам актыларына өзгөртүүлөр кирди, укуктук ченемдер өзгөрдү. Ошонун алкагында бир катар ушул эми паракор деп айтабызбы же кандай деп айтышты да билбей атам, өзүнүн жеке менчик жанагындай медициналык борбору бар кызматкерлер көбү кызматтан кетти. Арызын жазып, мамлекеттик мекемеден иштөөдөн баш тартып көбү кетишти. Бул абдан жакшы көрүнүш, анткени анын пайдасы абдан зор болот деп ойлойм. Себеби баарыбыз билебиз, өзүнүн жеке менчик ооруканаларына направление жазып, бул жакта мамлекеттик мекемеде 12ге чейин иштеп, 12ден кийин өзүнүн мекемесине барып иштеп, 12ден кийин өзүнүн мекемесине жолдомо жиберип, бейтаптарды иштеп жүргөн бир канча фактыларга биз күбө болгонбуз да. Ошонун алкагында мына жеке менчик мекемеде иштеген медициналык кызматкерлер, жетекчилер мамлекеттикте иштебесин деген мыйзам чыкты. Бул дагы абдан жакшы көрүнүш, алкоого татырлык иш деп айтам. Эми көп сүйлөбөйм, урматтуу көрөрмандар, азыр жүрүңүздөр. Чү дегенде ушул УЗИге баралы дагы анан тезмектеп жетекчисине кайрылабыз, ага чейин ушул жактагы бейтаптардан маалымат алабыз. Эң таң калганым, урматтуу көрөрмандар, мына ушул Ош облустар аралык онкологиялык борбор 3 облусту тейлейт экен. 3 облусту тейлеген мекеменин акыбалы өзүңүздөр көрүп тургандай, мунун долбоорлук көрсөткүчү дагы таптакыр, максаттуу багыты башка экен. Биз билгенден бул өзүңүздөр көрүп тургандай бул имарат илгерки ошол бала бакчанын имараты деп айтып жүрүшөт. Азыр жетекчиден да тактайбыз ал нерселерди. Андан сырткары ушул 3 облусту тейлеген, 3 облустта эми канча миллион жаран бар. Ош, Жалал Абад, Баткен. 3 облустун бейтаптары мына ушул жерге келип дарыланышат. Анан дээрлик кеминде бир 3 миллиондон ашык адамды тейлеген онкологиялык борбор. Бул жерде бүгүнкү күндө көптөн бери мына бир канча убакыт өттү. Ушунун директорун дайындоого бир чечимдер чыкпай атыптыр да. Бул Саламаттык сактоо министрлигинин кандай деп айтабыз эми, шалакылыгы дейбизби же жоопкерсиздиги дейбизби? Бүгүнкү күндө азыр биздин билишибизче бул жакта милдетин аткаруучу бир кызматкер бар экен, жетекчи дайындала элек экен да. Эми алар боюнча да өзүнө токтолобуз. Азыр УЗИге баралы, жүрүңүздөр. УЗИге ким акыры? Жазып бар. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Телевизордон Кандай болуп атат УЗИ? Ким акырында? Тизме сиздеби? Жазылсаң анан киресиң, жазылбасаң кирбейсиң. Онкологияга келдиңиздерби? Кандай болуп атат? Айтып бере аласыздарбы? Жагдайды? Биринчи жолу келишибиз. Кандай болуп атат? Ким канча акча берди? акча пока берилик. Биринчи келип атасыздар барыңыздар, Кимге бердиңиз 500 сом? Гинекологияда. Кимге кантип бердиңиз? Билбейм, жөн эле кайдымгы эле деди. Колуна берип койдуңузбу? Ооба. Консультация берди да ошого. Ошо калдыбы? Кыскасы көрүндүм. Консультация канча бердиңиздер? Пока бере элекмин, азыр мен кирем азыр бул жака. Бул жака киргенде 270 сомдон берип атат бизге. Төлөп атат 270 сом. Кайка? Анан квитанция бербейсиңер десем, квитанцияны учпай коюшту го. Атыңыз ким?
Мен атым Алима. Каяктан келдиңиz? Куршаптан, Өзгөндөн келдим. Кимге 200 сом бердиңиz? Очередьте турат. Кимге бердиңиз 200 сом? Жок, мына врачтарга да эми төлөп киребизби негизи? Кайсы врач бердиңиз? Министрлар өздөрү алып атышат. Бул жаккабы? Өзүгө Ооба. кантип берип атасыз акчаны? Жөн эле беребиз, это неме списокко жазып атат. Журналга. Кассага барган жоксузбу? Жок, кассага барган жокпуз. Сиз жокпу? Терминаторго төлөп келгиле деди го. Терминаторго төлөгүлө деди, анан терминаторго төлөбөй эле өзүнө бердик министрга. Дагы ким канча берди? Сиз 500 сом берипсиз, э? Ооба. Дагы ким берди? Biz endi keldik. Сиздер эми берейин деп атасыздарбы? Biz endi kirelim nima deydi. Acaba siz kelip qoldi besplatный ko'rt. Буга чейин кимдер көрүнгөн дагы? Мен көрүндүм да ошол консультацияда барды берди да ичинде. 500 бер деди, 500 бердим. Билесизби ошол бөлмөнү азыр? Ооба. Эже бул жакта старший ким? Сизби? Заведующий Зафар Искендерович. А сиз? Биз гинеколог, онкогинеколог. Эми оюнча. Сиз биздин директор ИО жолуктуңузбу? Жок, азыр жолугам. Музей бекерби же платныйбы? О, бизде учетный байлар бесплатный. Направление менен кире бериңиздер. Демек азыр 270 сомдон алып атты го мындай эле. Чынтыктуу. Жок, квитанцияга жөнөтөт, терминалга төлөнөт. Жок, медсестрага бердик деп атпайбы? Терминалга төлөнөт. Калп айтып атышабы? Калп айтпайт эч ким. Чынын айтат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11. Урматтуу туугандар, мен азыр Техноплаза дүкөнүндө турам. Эгерде сиздерге тиричилик техникалары кызык болуп аткан болсо, анда мага көңүл буруп турсаңыздар, баарын сиздерге деталдуу көрсөтүп берем. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта кер жуучу машиналардын түрлөрү, дүйнөлүк бардык брендтин формаларын, көлөмдөрүн жана сапаттарын тапсаңыздар болот. Сиздин ашкананын көркүнө көрк кошо турган, сиз каалаган дизайндагы муздаткычтардын сапаттууларын жөндүү баада дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Ошондой эле үйүңүздү жаңы бүтүп, заманбап духовкалардын түрлөрүн издеп аткан болсоңуз, дал ушул Техноплаза дүкөнүнө келүүнү сунуштайбыз. Жалпы эле тиричилик техникалары дал ушул дүкөндө сатылууда. Дареге Чүй 279, телефондору 0774 024 777 номерлеринде. Siz kaçtan geldiniz? Ошондон эле. Kança so'm surayчы? Былтыр келсеңиz. Былтыр 8, не помню, бирок 800 канча ушундай төлөгөн элек да. Кимге? Маммография. Өзүнө элеби же кассага? Жок, бул жака төлөнөт да. Колуна элеби? Өздөрү неме кылып беришет. Азырда 800 сом алып келдиңизби? Жок, азыр алып келген жокпуз. Канча сатып турасың? Билбейм, эми азыр повторный да. Биринчи келгениңизде 800 сом алдыбы? 800 чемде төлөнгөн эле да. Кире бериңиз. Мына эже келгенден конечно терминалга төлөтөт. Келгенге чейин уже деп алат. Азыр бетаптарды терминалга жөнөтө баштады, э? Терминалга бара баштады. Байы терминалга барган жок. Эч ким терминалга барган жок. Bizler oluşup kasa kıkısı bulur. Биз келгенге чейин Мындай эле төлөшүп атса, чукайда чыгып кетип аткан а? канча сааттан бери турасыздар? Мен 9-дан бери. Familiyasını mı blogger ekeniz? Улукбек. Lubesiz misiniz? Ama sizge подписаться koyacağım mı? Çocuklarım lubesiz. Yo yaşı. Ayrımı. Siz bu teşekkür Рахмат, Кассага кетти. Кассага жөнөтүп атабыз сиздерди. Жок, жок, бизде эми азыр кассага жибербейт. Терминалга төлөп келгиле Биз деди. келгенге чейин кассага Жанага кетип сен аткан жок, элем. жок, кассага барган эмесмин.
Анда мен сұрадым, квитанция беришиңер керек дедим. Неге бербей атасыңар квитанция десем айтышты. Неме анда каласың терминалга төлөп келиңиз деди. А мен терминалга барбадым, чындыгында өздөрүнө бердим. Ошол эле сені 270 сом. Аны мындайлык чөнтөгүн алып алган беле? Мындайлы алды беле аны? Жанагында алды, бирок регистрация болуп атат да негизи. Регистрация болуп атат бирок. Азыр эми терминалга жиберип атышат чындыгында. Молодец, рахмат, ишиңе ийгилик экен. Siz kayka jönödüңүz эже? Чек акча төлөгөн. Акча төлөгөнү? Ооба. Акча төлөп келдик, терминалга жиберип атабызбы? Ооба. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерге кезек сааттап таң аткандан баштап турушат экен. Күнүнө канча киши бул жерге кирип чыгат да. Анан баарысы ушул бөлмөлөрдөн эле терминалга төлөбөстөн өздөрүнүн колдоруна берип акчаны чыгышат. Бирок биз келгенден бери өзүңүздөр көрүп аткандай баарысын кайрадан кирип терминалга жиберип атат да. Мына ушул жерде дагы күнүнө канча деген каражат мамлекеттин казынасына, мамлекеттин эсебине түшпөйт. Кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүн кампайтып, кимдир бирөөлөрдү мындай бир шылуундук амал көйлүк жолу менен акча жасоо болуп атат. Мисалы азыр салыштырмалуу айтып көрө турган болсок, өзүңүздөр билесиздер, мына ишкерлерге, соодагерлерге налог саясаты келди. Бирок ошондой эле акчалар күнүнө ушундай бир кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип аткан көрүнүш мына ушул жерде мисал болуп турат да. Балким жеке секторларды көзөмөлдөгөндөй мамлекеттик кызмат, мамлекеттик ушундай социалдык кызматтын аракеттерин да тизгиндеп, баарысын ушул сол чөнтөккө солобой турган шарттарды түзүп, мамлекеттин эсебине түшүрө турган акыбал болсо, балким ушундай имараттарыбыз жаңырып, мамлекеттин казынасы кампайып, мындайча айтканда ал акчалар кимдир бирөөлөрдүн пенсиясына, кимдир бирөөлөрдүн айлык акысына кетет деген ой биздин көкүрөгүздө да. Ötüp ketken Oroza bayramlarınız. Siz kırıksam da sizinle Rahmat. Doğrularınızda, altın başınızda. Kaçtan geldinizler? Ben Onadır'da, Hamur Temur'un 2. kurpadamın. Ben sağlığını sırap koyup, kaçan uğruğamız. Şunda eliniz için hizmet kılıdık. Eliniz daim sizi kollap, dua kılıp dursun. Altın başınız aman olsun da. Bul jaka uçattosuz bu? Ova kimyalam 2. kurpadamın. Kimya akısız, bul çile hazır akısız ile kılıp atalım? Ova, akı çok. Kaça yol aldınız kimya? Ben köp aldım şu bilmem, mınanda kağızım da vardı, ben özüm bilmem bırak. Vraçım da sıcakşı, cıldız ece, sayda ece, aslında verece karaydı, bırak jakşı. Mamileleri jakşı, Kudaga şükür, bilmem. Hiç kaçan hiç kim uğruasın, elim adayım den soluk dileyip, ömrü uzun olsun. Kudayım şu orun verdi mi? Kudayım jakşı nerselerini verip, günölörüzü keçirip, jakşı niyetlerge jeteylik, hiç kim uğruasın. Şular katarda siz de altın başınızlar aman bolsun. Aşanız aytam degen ümitim barle. Kudayıma şükür Allah'a jetti sözüm. Sizi görüşken nasip kıldı. Жараткан. Негизи категориядагы биздин жарандар акысыз экенин билесиздер да, баардык тармакта сиздерге акысыз медициналык жардам көрсөтүлөт. Ооба. Акча албайды буга чейин эч ким? Жок, акча бу жерден албайт эч ким. Бирок бир гана башка нерсем бар, бирок сыртка чыксам айтсам майлы. Бул врачым жөнүндө эмес, башкалар жөнүндө. Мен айтабыз. Мен только сонс фонд жактан кыйналдым. Мени жүдө түштү. Группага чыгарышпай койду. Чында бул жакта эмес, группага чыгарышпай койду. Сонс фондо Шарованскийдагы. Барсам, апам өттү, апам менен болдум жалгыз кыздыгым үчүн. Апам Өзбекстанга койдук. Апам акыркы сөз эле. Ошого койгондон кийин мен өзүм менен болуп, унутуп калып бара албай калдым эле. Өткөн жылдан бери
2021 mına 2-nji bolo 2023 apam öttü de oşondan beri pensiyamı toktatıp koştu. Nege? Bilmeyim. Pensiya kaç alçılыңыз? 2,5 ming alatılım. Oşondan beri be koydu son son toğlar. Gruppada öyleyiniz? İkinci gruppadamın bana. İkide meni çürüşüp salışıp. Nege düşüyoruz? Aslaman nege? Bilmeyim den solum jakşıken de koştu bilmeyim. Ha, sizin densoluğunuz Bu son son. жақшырды же кандай? Же мурдактайлы? Azıramına uşu en akırgı günümüne 10 günden beri tamak ötmeytat. Su içem, suda kusam boldu. Jitler gel otat. Başım aylanıp gönlüm aynıgan kalmay kaldı. Dağı kötörlük uşunda kıynalıp kalıptam. Den soluğun jakşıken dedi. Ayttım nana desem sen Kimya albapsın neymi, beri albaybiz, seni kurpağa çıkarbaybiz. Hükümet bir tine geçeyin esep kitap kılar. Dep oşunday dedi, kolundan kelgen jerge barsan Bırak bak siz dedi. kimya alıp atasız. Kimya alıykman, oşuğa şartım joktuğu üçün kelip. Kimya akısız da. Kimya aksız, akçadan emez. Men kırıgan adam jok, men жалгыз kızmın, içkimim jok. Oşuğa kimya algandan keyin orup, tamak jeyelbey kalam, özüm kılalbay maydan alergen bolup kalgamın. Burup bunday emesmin. Oşu. Ne jardam gerek siz bir anda? Maga bir gana oşo son bensam turla berse boldu. Kayсы аймакта сот Mana Aravaski'de var mı? Al jakta Mosta, bu jakka kelesko burulgan. Oşol jaktagı son karayt. Oşol gana men, oşonu bütürelbeydim. Oşonun ardından çırqavdan bütürelbedim. Açık aysam bilbem olur kanday, men kaladat bilbem olurdu. Yok sizge mындай себебин айтты ма эмне үчүн сосфантто сизди тизмеден алып койду? Sebep çın aysam men ardında içkimim jok. Kimya şultolap koydu. Birisi taşta elbedim, akça ber elbedim. Oşonuku boldu. Başka söz toxtalmadı. Men oşo... Kim деген кызматкер? Телефон барбы? Telefonu jok. Oşol jerde komissiyadan ötküröbüz dep koyuş ötken oşlar. Toxtatıp koydu. Jaş çoğ ayal ece. Kişi bar, jaş kelin bar. Oşlar koşulup unaşpay koydu. Toxtatıp koydu. Den solum jakşıken dep. Oşo biroq azırga jen oşunday kusup Kança wagttan beri болуп атат? Bu 10 gün, 10 günde içindegisi küçöp ketdi, aşıkça küçöp Kança ketdi. günden beri sosfant toktop koydu? Ötkön yılı barsam oşo söz söyledi, oşonca toktop kaldım. Akşam joğu ortada uğradım, üyden dikeni aldım, oşo. Ondan keyin mına nemege baralmadım. Şartım joktu. Şimdi ortada samsa sattım, sen nege 10 so'mdan payda görüm. 10 so'm üstüp özüme kalat, oşonu satıp tiricilik kıldım. Azımına darilardı alıp içe otam. Günümdü kuskanım, boşulur. Mınalarda içem, mınalarda içem. Kuskanlar. Aşkazanım işleş üçün, oşulurdu içem. Gönlüm aynı kanda. Başka nerse. Мен номерин жазып алыңыз анда биз карап көрөлү бир убакытта карап туруп сизге. 551 Жок, менин номеримди өзүңүз жазып алып байланышыңыз. жазар. Сизге чалып коюм, номериңизди айтыңыз анда. 551 Ошондо сизден Зеркалап кетеді эле. Зеркала келсе 500 мындай 50 сом сдача жок эле берип коюпсуз да? бердим мен. Бүтүн болсо анан 50 сомду алайын ба? 50 сом берди Мен бит. разы болдум, рахмат ошо мени караганына. 90 94 03 Altınday attım. Мен сизге чалып коем азыр. Ден соолуктан соорубаңыз. Aytkanınız kesin. Ошо менин номерим. Oh, rahmat aka. Макул. Hiç kaçan olmaz. Рахмат. Мен узырлыштым. Кечиресиз азыр. 1 мүнөт, 1 мүнөт. Жүрүңүз, жүрүңүз. Азыр 1 мүнөт. Кимге бердиңиз 500 сом? Бул жакка бердим 500 сом берип 445 төлө деди эле. Мен айттым,
Силердин өзүңөр 5 сом себеби бияка сиз бияка өдүңүзбү? мына стол үстүнө койдум. Себеби деди Сизге мен өрдү 5 сомду. Биз немеге төлөмөстөн шашылышып буягыра УЗИге шашылып атыды, майlı марка койлар деп. Түшүндүм. 5 сомду сиз алып атасыз ошондо? Мен алдым. Неге сиз аласыз? Буну могу картаге немеге төлөш үчүн ол дейт да. Сизде бул жакта Талонда. талонда барбы бул жерде? Могу чекпи? Приемдарыбыз бар. Приемге төлөнөт да. Сиз өзүңүз кесибиңиз кандай? Кассирби? Неге Медсестра кассовый чек турат сизде? Буну бизге Ким берди? өзү өкмөт неме бухгалтериядан алабыз да. Бухгалтерия бизге берет. Биз жазып больнойго беребиз. Больной төлөп келет. Анан больной төлөгөнү барганда буякта же компьютер иштебей калат, же болбосо шашылган больнойлар болсо биз билбейбиз, өзүңөр төлөп коюлар деп бизге берип, аны да жазып өзлөрүнүн мана. Тама талоолор жазылады. Сиздерде сонун турбайбы? Кассанын да кызматы, андан сырткары. Мына. 500 сом эженики бул? Ооба, ошо эженики ушу. Булчу? Бул мына Чогулткандар бүгүнкү. Ооба, мына бүгүнкү кечеги диян эртеман иштемей экен экен, төлөмөй келдик мана акчалары. Канча сом бул 70 жерде? сомдон улар. 62 сом 70 төлөйбүз. Булар качанкы чектер? Булар кечкурун, бул кечегилер. Кечеден бери канча чек чыгардыңыз? 2 күндүн чеги да ушул, э? Ооба. 2 күндөн бери сизге 1, 2, 3, 4, 5, 6 чек келиптир, э? 2 күндө сизге 6 киши келиптир, э? Жок, келгени учетныйлар келет да көбү. Анан акча төлөбөйбүз олорго. Учетнулар келет, учетнулар. Кана бул эженин чегин таап бериңизчи могу жактан. чек мана себеби мен Жок, апа туруп туруңуз, түшүндүк сизди. Бу жактан көрүп Мына алабыз. жазылды. Ким Бирок деген? төлөнгөн жок да азыр чыгып. Эженин аты ким? Кожоева. Сиздин атыңыз? мен алга кирип кеттим. Себеби мынакта ошо Бухгалтерия кайсы? Онкологиянын бухгалтериясынанбы? Ооба. Мына өзүбүздө болгон. 2 күндө ушунча акча чогулду. Кана калганын акчалары? Жок, олар төлөнгөнлөр. Мына төлөп келдик деп терминалыбыз бар мына жерде. Терминалга төлөп мындай кылып коюп коебуз да, эми тапшырабыз. Азыр бул эже 500 сом бериптир. Ооба. 700 сом чаевый ошондо. жок. Көрүп атабыз, кочуй дейт да. Эже канча сом болду буга жазганыңыз? 62 сом болуп атат. Жок, бул эмес, мына эженики. Эженики 2-3 нарса кылынган да эжеге. 250 сом. Жок, 250 плюс 62 жетти менен 125 сом бар. Канча сом болду жалпы? Жалпы канча болду? 442 сом болот да. 50 сом зеркаласы менен ошо 500 сом болот. Кана зеркаланыкы? Приемный ичине кирип кетет, зеркаланы өзү алып келген. Мен алып келдим. Сдачаны мен шашылып атам деп өзү эме Ölçüp çıkıp ketkende bunlar ne bul banka var çok dedi men bolga koydum. Sevim men yakada ölçütüm gelip kaldı. Могу тизмени ачып көрсөңүз өзүңүз. Мына. Жок, Кайсы? мына китептин ичин. Бул китепте жазылбайт, мына Жок, жерде муну жазылат. ачсаңыз китепти көргүм келди. Жок, муну ачсаңыз өзүн. Бул тетрадта жазылбайт. Мен просто талон Сиз салгам азыр буну. эме, Улуу мырза, мен азыр приемду жолдоп атасыз, пожалуйста. Ой, сиздерде мындай порядок болуш керек да. Жардам неме айтканыңыз, по-моему, ответиңизге сурооңузга ответ алдыңыз. Мындай болбойт да негизи азыр. Энди бизде манакада бухгалтерия өзү ар биттасын жөнөткөн пайтымызды Бухгалтериялык нормаларда, налогдук мыйзам актыларында Аны сизге азыр биздин эме директорубуз түшүндүрүп айтып берет. Рахмат, мейлиңиздер, ошону айта алып бериңиздер. Болду апа, жүрө бериңиз эми. Ушуга канча сом кетти жалпы? 1840. Медиканага тапшырганыңыз кабыл? Бул жеке менчик лаборатория экен, э? Сиз буякта жетекчи турбайсызбы? Азыр жок. Милдет аткарчы. Ат жөнүңүз кандай? Мен атым Мурсбек. Деңиз Касымов. Бул онкологиядагы оорулар боюнча жалпы эле ушул Ош облусундагы онкологиялык мекемеге бөлүмгө кайрылган бейтаптар көп болуп атат. Анан ошого жагдайды көрүп кетели деп кайрылганбыз. Мына азыр бул жерде УЗИде кезекте турган кишилерди көрүп, маммографияга кезекте тургандарды көрүп, анан бул жердеги айрым жанагындай бухгалтериялык мыйзамдарды, налогдук төлөмдөрдү мындай бузуп аткан жагдайларды көрүп атабыз да. Анан жалпы эле азыр ал боюнча өзүнчө токтолобуз. Негизи онкологиялык оорулуулар жөнүндө приказ барбы? Кандайча приказ дейсиз? Кимдер үчүн төлөм акысыз болот, кандай шарттарда Бар, акысыз болот?
Ошолорду тизмектеп айтып бере аласызбы? 493 приказ бар. Ол 21 сентябрь 2024 чыккан. Мурду ага чейинкиси менен азыркы өзгөрүш бар. Ал жерде бизде льготный немеде айтып кетейин, бекер болгондо бизде учетный рак оорусу менен ооруган бейтаптарга полный акысыз. Ал эми бизге учетто турбагандары ал пресс-конференц менен сүзүштүрүлөт. Жана эле ошол льготный категорияга инвалид первый группа, биринчи группа инвалидте мисалы. Андан сырткары мурда Мамлекеттик кепилдик программасына ылайык эгер ОМС болсо категориядагыларга жок, ал жерге льготный болбойт. ОМС болсо, мисалы застрахованный гражданин болсо, анда 3 төлөм болот, 12300. ОМС жок болсо 28 000 төлөйт. Эгер бизге жатса, биринчи жыл жатып атса. Ал жерде пенсионерлерге исключение и инвалид первый группа. Ушундай. Экинчи, үчүнчү группалар акысы полный эле төлөнөт. Пресс-конференц бар эмес менен төлөнөт. Анан негизи эми сиз айтып аткан баягы биздин областта азыр биздин мекеме 3 областта эле атпайбы? Баткенская область, Жалалабадская область, мисалы үчүн ошол Ош областы. Бул деген нагрузка аябай чоң. Анан азыркы могу көрүп турган аз бул да аз. Негизи эмнер батпай кетет. Бул аз менин оюмча орозо эм бүтүп неме болгонуна байланыштуу болуп атат. Анан бизде буга чейин бир эле УЗИ аппарат болгон. Буга чейин. Азыркы учурда 3 УЗИ аппарат иштеп атат, 3 специалист иштейт. Эгер именно ушул диагностикага калып кетсек. Андан сырткары бир жерде гинеколог, онкогинеколог. Кеңеш берүү бөлүмүндө 3 дарыгер иштейт. Ал жакка азырда өтсөк болот негизи. По месту негизи мисалы үчүн бейтап биринчи по месту жительствого кайрылыш керек. Мисалы Баткен облусу, Лелеки, Баткенде. Ал жерден эми негизи первичный осмотр на местах көрүш керек. Эгерде шектүү нерсе болсо, мисалы үчүн онкологияга, анда жолдомо менен бизге жөнөтүлөт. Анан экинчи категория бейтаптар өз каалоосу менен келсе деле аны көрөбүз, текшеребиз. Азыр могу жерден бир-эки жагдайды көрүп калдык да, чогуу көрсөк болобу? Бул жакта азыр сиз жанагы журналыңызды алып турсаңыз. Муну мыйзамдуубу? Бул эмне акчалык насыбыз? Biz больнойлар өзү УЗИге кирип кеткен больной өзү ташады да муну. Муну барып хас төлөп келе алмайман деди. Өз дармион деп айтты ол больной. Ашыны ташады, муну 500 сомун ашыны өтөйөптү. А моноларды болсо аппарат иштемейапты деп кайтып келген больнойдуки. Бизде кээде эми бул боюнча именно ушул факт боюнча айта албайм, бирок негизи биз баягы терминалга төлөнөт да. Кээ бир учурда терминал иштебей калат. Анан биз эми бейтаптар терминал иштеп төлөп кел десек, анда бизге болбой, кээде ошо кассанын жанында эже отурат, ошого төлөп коет. А бирок мыйзамдуу? Жок, конечно, мыйзамдуу эмес, бул эми. Биз азыр келип, мына келгенибизге 1 саат болду. Бул жерде турабыз да, анан мында анализ кылып карап турабыз, кандай болуп атат, эмне болуп атат, тейлөө кызматычы. Анан кирип кетип атышат дагы. Биз келгенге чейин эртең менен келген 8ден бери турган бейтаптар айтып атат. Биз кирген киши жөнүнө чыгып кетип аткан дейт. Сиздер келгенден кийин анан кассага жөнөп барып төлөп келгиле деген тартип кирип калды азыр дейт. Ага чейин биз мындай эле төлөчү элек, келип ушу кабинетке таштап кетчү элек депчи. Эми ошол акча мисалы мамлекетке түшсө бул негизи билчү белеңиз көрүнүштү? Жок, бул нерсе менен баягы жанагы интернет иштебей калганда аны билчү элем. Ал баардыгыбыз эле в курсе. Буга чейин азыр могу билчү эмес жок, бул жерге чейин билген эмесмин. Мына сиз каршы кабинетте отуруп атасыз, Биз эми кабинеттен чыкпайбыз да. Негизи аны бул жөнүндө жетекчинин милдетин аткаруучу болгондон кийин билишиңиз керек эле дейм да. Анан могулар мисалы үчүн мына налоговый кодекске ылайык, налоговый кодексте могу нормалар бүгүн күчүндөбү? Ушул жөнүндө да билбейт экенбиз. Биз эми мындай да, например, бизге УЗИге келди, направление менен. Мисалы, көкүрөгүн деп коелу. Көкүрөгүн өзүнүн пресс-конференц бар. Анан кээде бейтап келет дагы, мисалы үчүн кошумча женский ички орган тартып кетти десе, анда жазып беребиз. Ошондо 2 жөрөк же болбосо экөөнү бир төлөп койсо боло берет. А именно ушул неме боюнча бизде эми бухгалтерия берген боюнча ушул боюнча иштейбиз да. Аны бухгалтерия менен чечип коюш керек. Бухгалтерияны чакырсаңыз? Эми ошол жака барган оозуң да.
Кассабыз неме кылайын, Мондай көрүнүш болбош керек негизи. насып өзү. Эми мына караңыз, 2 күндө ушунча квитанция чогултуп туруп. 2 күндүн квитанциясы деп эже берди. 1, 2, 3, 4, 5, 6 квитанциянын төлөмү жүрүптүр 2 күндө. Мындайча айтканда мамлекетке 2 күндө эже 6 квитанцияны көрсөтүп атат. Endi hali soat 3:30gacha biz yana bo'ladi nima? Бул Nega ko'proq учетныйлар bizda. жок, күнүгө ушул көрүнүшпү? Kuniga shunaqa эле ko'rinish. Бизде Эң жырный жерде Nimada? иштеткен эже. Ой, бизде мындай да, негизи учетныйлар бир жумада сөз обязательно булар мага отчет беришет. Буга чейин деле мага чейинки жетекчи деле отчет берип жүргөн. Мисалы бир жуманын ичинде канча УЗИ, мисалы үчүн УЗИ, маммография же онкогинеколог плюс онкологдун кабинетине канча киши кирген. Анын Камера жок мисалы бул жерде. Жок, бул жерге камера койгонго мүмкүн эмес. Эми бу жерде больной чечинет да. Ушул жерде чечилмек беле. Тиги жакта Жок, чечилсе бу керек. жерде чечилип туруп, невеселик кыйылып туруп, анан тапочка менен киришет. Жок, могу кызматкерлер жакта тарта турган камера жокпу бу жерде. Жок, бизде андай каралган эмес. Андан бу жерден биздин Коррупция менен күрөшүү жөнүндө мыйзамда, коррупция менен күрөшүүдө алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү бул жетекчинин түзмөлдөтү. биз буга чейин камераны койдук. Туура айтасыз. Бу жерде мындай да, бизде биринчиден спецбольницанын түрүнө киребиз. Кандай, мисалы, онкологическое учреждение, ошол эле туберкулездун учреждение, ошол эле психдиспансер, например, ошол эле спеццентр, мисалы, мына бейтаптар отурат. Эми булардын баардыгы, конечно, онкологический эмес, бирок онкологический больнойлор кээ биркилер бизде мыйзам бар, конфиденциальность деген. Ал нерсени жарыялап, же мындай. Ал өзү жарыяласа болот бирок. Ал өзүнүн каалоосу менен сөзсүз туура айтасыз. Анан бирок Сиздер жарыялай албайсыздар. Врачтык ошо купуялуулук деген мыйзамда көрсөтүлгөн. сөзсүз ал жок. Ошо айтайын дегеним, бул жерде внутренний немеге мүмкүн эмес. Бизде чечилишет да. Ооба, бирок врачтык купуялуулук сиздер аны таратпайсыздар да. Жок, биз таратпайбыз, бирок Коррупция менен күрөшүү жөнүндө мыйзамда сиздер коррупциялык элементтерди жоюу үчүн иш алып барышыңыздар керек. башка мекемелерде ушундай нерсе барбы, мен мисалы сураштырсам дегенимчи, мисалы. Муну эле экен да. Азыр камераларды орноштуруп ушул допуск берип аткан жерлерде, башка жерлерде ушундай элемент. Бизде азыр основной ар бир отделениеде бар. Жеринен көрөлү. Мына апанын бир суроосу мына кыжалат болот. Мен 12 жылдан бери ошо 10 жылдан өтүп калды да. жүрөт. Немеге бу жерде учат элем. Анан 10 жылдан өтүп калды, келбей калып, эми келсем картам жок болуп атат. Анан мага акча төлөйүнбү, төлөбөйүнбү деп сурап атат. Мындай негизи пятилетний выживаемость деп коет. Эгер 5 жылдын ичинде сиз мисалы 10 жыл болду учетто. Эгер сиздин азыр картаңыз болсо, акысыз болот. Эгер картаңыз жок болсо, мисалы Картамды таппай негизи таппай койду, мисалы бунун эки жолу бар. Сиздин өзүңүздө буга чейинки жаткан выпискаларыңыз бар да. Негизи оригинал документтер бейтаптын өзүндө болуш керек. Бизге копиясын бериш керек. Анан 5 жылдан кийин биз аны архивден чыгарабыз да. То есть эже айтат 10 жылдан бери уже мөөнөт өтүп бүттү. Анан бул жерде чыкпай калды. Кандай кылышыбыз керек? Сиз өзүңүздө ошол оригинал документиңиздин копиясын бизге кайрап келесиз. Мен ушунчан депчи. Анан бизге кайра учетко же дубликат ачабыз. Ошонун негизинде жолдомдун негизинде сизге акысыз болот. Бирок азыр ал кагаз жок болгон үчүн сиз как первичный бейтап болсо, сиз как положено акча төлөйсүз. Пенсиядагы же Пенсия батырын Батыренелер, пенсионерлер, 70 жаштан өткөндөр полный платный болот. 70 жаштан өтүп атам. Азыр буга чейинки ал пресс-планды неме көрсөтөбүз мыйзамда. Азыр өтпөй калган. Буга чейин ал нерсе бар эле. Анан батыренелер негизи болгон эмес бизде. Батыренелер бардыгы полный стоимость менен төлөнөт. Бир гана инвалид биринчи көрүнүктүү. Так, негизи азыр эми камераны көрсөтүш керек беле же? жок Бул жерде керек. эки камера бар. Ага. Анан Сиздер негизи сыртын тарткан камера экен да. Кабинеттин ичине койсоңуздар жок, ал жакшы болмок экен мындай. эми аны биз Кызыктарсыз да мындай акча албаш керек жок, жактар дегенге. андай нерсе жок. Коррупцияны жоюуга кызыктарсыз да. Жок, Мына шартын караңыздар. Азыр мен түшүндүм. Сизде бир бул мекемеде айтып атышат. Эң шарты оор онкологиялык борбор ушу Ош шаарында депчи. Оңдоп түзөөгө ушул имараттын эскилиги, бейтаптарга шарттары жок ошо деп жөнүндө атат. айтып кетейин. Мисалы буга чейин деле даже бир эмес 2-3 биздин саламаттык сактоо министрине чейин в курсе. Бул жерге биз мына мекеме өзүңүздөр көрүп тургандай, бул мурдагы бала бакчадагы
садиктин немеси имарат. имарат. Анан бизде эми типовой специализированный больницага муктажбыз. Бирок эми шартка байланыштуу биз буну канча ремонт кылсак дагы, мына мисалы үчүн пандустарды кече жакында кылдык. Бирок бизде лифт жок. Мисалы азыр да бөлүмдөргө киребиз. Ал жерде мисалы үчүн лифтибиз жок. Бейтаптарды көтөрсөк, коридордон жылдындай бура албайбыз дегендейчи. Түшүнөсүз. Ошон биз буну канча ремонт кылсак дагы бул типовой мекемеге кирбейт. Анан мисалы үчүн Долбоордун көрсөткүчү башка. Ооба. Анан мисалы мына кеңеш берүү бөлүмү. Буга чейин биз баягы Частын ишин тааныштырып койсоңуз болобу? эмне дейсиз? Имараттын ишин тааныштырып койсоңуз болобу ушундай? Бул Ош областары онкология борборунун кеңеш берүү бөлүмү. Буга чейин биз эми кичине мына ремонттору түзүүрөөк. Буга чейин биз фонд Агахандын жардамы менен ушул кеңеш берүү бөлүмүнүн жардамында. Негизи бейтап биринчи кирсе, мисалы бул жактан карта ачылат. Анан мына эки кабинетке графигине менен E+6 жөнүндө илинип турат, саатына карап иштешет. Мисалы азыр деле. Больница жок да? Бул жак бизде кеңеш бөлүмүндө иштеген Адлет мырза. Дарыгер больнойду көрүп, биринчи кеңеш берип, ошого карата. Бул биринчи неме? Ушундай эле экен да, түшүнүктүү. Негизи бул жердин немеси түзүгүрөөк, салыштырмалуу ремонту. Кайсы бул имараттынбы? Жок, ушул жер бөлүнүчү. Более менее. Анан сөзсүз түрдө камерабыз бул жерде да бар. Канча киши болуп атат, эмне болуп атат. Анан биздин имарат эки жерде жайгашкан. Ош облусунда, Ош шаарында. Негизи айтып атпаймынбы, буга чейин колхоз Калинин деп коебуз. Кара Суу району Шариф айыл өкмөтүндө жайгашкан. Ал жерде 8 гектар жерибиз бар. Бирок имараттары 1936-жылкы. Эски имаратпы? Эми 36 деген бул согушка чейинки да. Эми ал деген мораль Азыркы талапка жооп бербейт. Жок, аны азыр барып көрсөңүздөр болот. Бул 84-жылы неме кылган, эми бул баягы аргасыздан бизге жардам берилип неме кылган жери. Областтар аралык онкологиялык борбор. Мамлекеттик кепилдик программасы жок мисалы бул жерде. Жок, бул жерде азыр ар бир отделение бар. Немелер бар. Бизде тааныштыруу талкуулоду, видео камерабыз. Так. Мисалы үчүн тушка көрсөткөн болот. Бул жакта учеттосуздарбы? Мен конкретно келбейт элем мисалы. Мен азыр неме кылган жокмун өзүчү негизи. Мен бесплатный эгерде акча боло турган болсо, мен сразу эле арызданам, мен отурбайм буларга карапчы, эмнеге неме болду деп. Узилер бесплатный кылып атат пока. Түшүнүктүү. Эми жана жогорудагы кассадагы болуп аткан мыйзамсыз көрүнүштөр качан жөнгө салынат? Ал бизге буга чейин да келип жүрөт. Анан азыр бизде кат келген, жанагы именно мурда жанагы ящик бар эмес беле? Ящик для жалоб дегенчи, и предложение деген. Азыр ошону бизге жанагы QR-код система аркылуу орнотулсун деген кат келген. Азыр мисалы ар бир бөлүмгө, ар бир кеңеш берүү бөлүмүнө, ар бир кабинеттин астына биз ошо QR-коддорду коюп коебуз. Эгерде мисалы бейтаптар жалобы болобу же ошондой сиз айткандай мыйзамсыз акча алуу жерлер болсо, анда тартып, даже голосовой видео вызовдор бандай сразу ошо QR-код менен эле. Мына биз азыр QR-код жок эле сизге көрсөтүп бердик. Мына көзүңүз менен көрдүңүз. Буга чейин билчү эмес экенсиз. Ошол жерден касса кылып алыптыр өзүнчө. Ал ар бир дарыгерге кирген сайын ар бир бетап жөн эле колдоруна акча берип кетишет экен. Бул жерде сөзсүз түрдө текшерүү жана ички бухгалтериядан сурамак элек го ошону. Бул жактан жүрүңүздөр. Өзүбүздө териштирүү болот, жана мен айткандай сөз сатсаң көрөт. Анан ар бир бейтаптын даттануусуна биз өзүбүз. Сиз азыр жетекчинин милдетин аткаруучу экенсиз. Эми Кудай жалгап жетекчи болуп калып бекий турган болсоңуз, бул жакта паракорчулук токтойбу? Жоктойбуз сөзсүз, бирок мен азыр жанагы неме мыйзам чыкпадыбы? Частный мекемеси барлар иштегенге болбойт депчи. Азыр тилекке каршы мен буга чейинки частный мекемемде лицензиябыз бар да. Ошого буга мен жетекчилик боло албайм.
Эми аны мен министерствода кайрылдым. Ошого эми азыр жаңы жетекчи кайрылышканда неме кылабыз. Сиз жеке менчик медициналык борборуңуз барбы? Лицензиябыз бар. Иштейби? Жок, азыр иштебейт. Ошону иштетейин деп атасызбы? Жок, эми негизи мыйзам боюнча ал иштейби, иштебейби, ал нерсе жок. Бухгалтерия ушул жерде турбайбы? Бул автоунаа кимдики? Бул бизде дарыгердики. Булбу? Кайсы дарыгердики? Эсенбаев Абакир. Дарыгерлерде айлык жок, айлык аз дейбиз. Эл минбеген жаңы үлгүдөгү автоунааларды, Toyota'ларды минишет экен. Сиз кандай автоунаада жүрөсүз? Эгер оор болбосо. Меники Mitsubishi Pajero. Так, азыр. 25 Алмамбет, кандайсың? Каердесиң? Анда биз муну репортаж менен келдик эле да. Чыгып туруп сразу келдик, хорошо? Сиз аны күтпөй эле коелу биз. Өзүңүз жөнгө салып коюңуз. Рахмат, ал жөнүндө сөз бериштирүү болот. Достор, эгерде сиз өнөктөшүңүз менен бизнес баштап, бирок анын акысын бербей койсоңуз, эмне болот деп ойлойсуз? Туура, албетте ал сиз менен экинчи иштешпейт. Баарыбыз иш баштаганда Кудайга жалбарып, Кудай, жардам бере көр, пайда көп көрөйүн деп жалбарабыз. Бирок Кудай бизге ошол пайданы, берекени берген соң, көпчүлүгүбүз Кудайдын акысын бергенди унутуп же бергибиз келбейт. Кудайдын акысы ошол зекет, садака достор. Байгыңыз келсе сөзсүз зекет бериңиз. Бул көп жолу тастыкталган. Бүгүн садака зекет берүүнүн эң оңой жолу берекет тиркемесинде жүрүп жатат. Берекет тиркемесине азык-түлүктү, тамак-ашты жайгаштырып, муктаждар менен бөлүшсөңүз болот. Ошондой эле өзгөчө кафе, ресторандын ээлери бүгүнкү тамакты эртеңки калтырбай, чыныгы муктаждарга бөлүшүңүз. Билип коюңуз, жакшылык ар дайым кайтып келет. Баарыңыздарды берекет тиркемесине чакырабыз.